Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен биз информатика сабагын үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү балдар видео сабагыбыздын темасы экилик эсептөө системасы жана алар менен болгон амалдар. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты экилик эсептөө системасы жөнүндө түшүнүк аласыңар жана алар менен болгон амалдарды талдайсыңар. Экилик эсептөө системасында 0 жана 1 деген эки цифра гана колдонулат. Мисалы балдар, бул экилик эсептөө системасындагы эсеп. Бул кантип билебиз балдар, бул экилик экенин. Демек бизде индексте 2 деп турат. Демек бул экилик эсептөө системасындагы эсеп экенин түшүндүрөт. Мында балдар үстүнө даража коюп алабыз. Ал даражабыз сөзсүз түрдө 0дон башталат. Андан кийин балдар 1 көбөйтүлгөн 2 анын 4-чү даражасы. Демек 1 балдар кайсыл жактан келди? 2 индекс, ал эми 4 балдар бул даража. Бардыгын ушул үлгүдө кылып, бардыгын жазып алабыз. Жазып алгандан кийин балдар жоопто бизде барабар 16 деп турат. Бул 16 кайдан келди? Балдар 2-нин 4-чү даражасы бул 16, аны 1ге көбөйтсөк 16 болот. Андан кийин 8 деп турат балдар. 2-нин 3-чү даражасы канча балдар? Туура 8. Аны 1ге көбөйтсөк 8 болот. Бардыгын көбөйтүү жана кошуу жолу менен жазып алабыз. Эми балдар жоопко 27. 27 саны бул 8дик эсептөө системасы. Эми балдар ушул 27 санын кайра экилик эсептөө системасына алып өтүү үчүн балдар 27 санын 2ге бөлүп жүрүп отурабыз. Балдар 27 саны бул так бөлүнбөйт 2ге. Так бөлүнбөйт дагы балдар, бир калдык калып калат. Бул калдыкты биз кайра 2ге бөлбөйбүз. Калдык ошол боюнча тегеректелип кала берет. Жоопто балдар 13. 13тү биз кайра 2ге бөлүп кетебиз. Демек 13төн дагы калдык калат балдар. Калдыкты тегеректеп коебуз. Слайдтан көрүп атасыңар балдар. Мына жооп. Эми балдар биз эсептөө системасында экилик эсептөө системасын балдар силерге дагы бир мисал көрсөтүп берейин. Бул мисалда балдар бул экилик эсептөө системасы, үстүнө даражаларын коюп алабыз. Башында көрсөткөндөй эле сабагыбыздын башында балдар даражаларга көтөрүп алабыз. Ал эми даражаларды кошуп коебуз аягында. Балдар жообубуз 37. 37 бул ондук эсептөө системасы экен, балдар. Эми балдар слайдта көрүп турасыңар. 1 көбөйтүлгөн 2 анын 0-чу даражасы. Каалаган сандын балдар 0-чу даражасы бул 1ге барабар. 1ди 1ге көбөйтсөк, жооп 1 болот, балдар. Эми балдар ондук эсептөө системасын экилик эсептөө системасына алып өтүү үчүн балдар биз 2ге бөлүп отурабыз. Эми балдар ушул жерден токтоло кетейин. Ондук эсептөө системасы балдар 37-де индексте 10 деп турат. Демек бул ондук эсептөө системасындагы эсеп экенин деп биз түшүнөбүз. Ал эми x да индексте 2 деп турат. Демек балдар 2ге алып өт деген маани. Экилик эсептөө системасына алып өт дейт. Балдар экилик эсептөө системасына алып өтүш үчүн биз 2ге бөлөбүз. Мен слайдтын башында көрсөттүм балдар. Калдыкты тегеректеп коебуз. Калдыгы жок так бөлүнө турган болсо, анда дагы 0ду тегеректеп коебуз. Слайдта көрүп атасыңар балдар. Мына чыккан санды бардыгын 2ге бөлүп жүрүп отурабыз дагы аягынан жогору карай жазып алабыз. Экинчи мисалда балдар. Мында 6-чы даражага чейин кетет экен балдар. 2-нин 6-чы даражасы 64, 5-чиси 32, 4-чүсү 16, 3-чүсү 8, экинчиси 4, 2-нин 1-чи даражасы бул негизи жазылбайт, бирок силерге түшүнүктүү болуш үчүн мен жазып койдум балдар слайдка. Ал эми каалаган сандын 0-чу даражасы бул 1. Дагы бир жолу эскерте кетейин балдар. Жоопторун
бардығын кошуп коебуз. Демек балдар жообуз 112. Бул 112 балдар бул ондук эсептөө системасындагы эсеп экен. Эми балдар, төмөнкү эсептөөлөрдү ооз-2 эсептегиле дейт балдар. Мында варианттар турат балдар. Демек индексти карайбыз балдар. 2 деп турат индексте, x да 10 деп турат. Демек биздин эсебибизди балдар 2-ликтен 10-дукка алып өтүш керек экен. 2-ликтен 10-дукка алып өтүү үчүн балдар үстүнө даража коюп алабыз дагы, көбөйтүп кошуп коебуз. Демек жоопту тапты деп мен ишенейин балдар силерге. Жообубуз 3 экен. А вариант экен. Кийинкиде 10-дук экен. 10-дук эсептөөнү балдар 2-ликке алып өтөбүз. Туура эсептеп атасыңар балдар. Бөлөбүз 2-ге, 14-тү 2-ге бөлүп чыккан сумманын бардыгын 2-ге бөлүп жүрүп отурабыз. Жообубуз Д варианты балдар. Силер дагы туура таптыңар деп мен ишенем. Балдар, үйгө тапшырма. 2-лик эсептөө системасын 10-дук эсептөө системасына алып өтөт экенсиңер балдар. 2-ликтен 10-дукка алып өтүү үчүн дагы бир жолу кайталайм. Үстүнө даража коюп, кошуу, көбөйтүү жолу менен алып өтөсүңөр. Бүгүнкү сабагыбыз максатына жетти деп мен ишенем балдар. Бардыгы түшүнүктүү болду. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.